İdgam. İdgam birbirine biriktiriүү, koşуу деген маани билдирет. İdgam гунналуу жана гуннасыз болуп экиге бөлүнөт. Гунналуу идгам сүкүндүү нун же танвинден кийин гунналуу идгам тамгаларынын бири келсе, сүкүндүү нун жана танвин идгам тамгаларына алмашуу менен биргеликте кошулуп, эки аракет өлчөмүндө кармалып, гунналуу болуп окулат. Гунналуу идгам тамгалары төртөө. يا نون ميم واو. Гунналуу идгам сүкүндүү нун мисалдары. من يعمل لن نؤمن من مسد من ولي Tanvin misalları. خيرا يره شيئا نكرا هدى من إله واحد Гуннасыз идгам. Сүкүндүү нун же танвинден кийин гуннасыз идгам тамгаларынан бири келсе, сүкүндүү нун жана танвин идгам тамгаларына алмашуу менен биргеликте окулуп, таштиттүү болуп гуннасыз окулат. Гуннасыз идгам тамгалары экөө. لام را. Гуннасыз идгам сүкүндүү нун мисалдары. ومن لم من ربهم Tanvin misalları. هدى للمتقين غفور رحيم. Bul sözdөрдө دنيا بنيان قنوان صنوان сүкүндүү نون менен واو жана يا тамгалары бир сөздө болгон үчүн идгам эрежеси менен эмес, изхар эрежеси менен окулат.